Саламатсыздарбы, урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде эсимде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Биздин студиябыздын бүгүнкү меймандары Манас Улуттук Академиясынын президенти, филология илимдеринин доктору Таланталы Бакчиев. Саламатсызбы. Ошондой эле Манас Улуттук Академиясынын жетекчүүчү кызматкери, филология илимдеринин кандидаты Жүрсүн Орозалиев айым. Кош келиңиздер. Экөөңүздөр тең буга чейин бул студияга келип, ошол эсимденин концепциясында изилденип жүргөн материал темалар жөнүндө айтып бергенсиздер. Эми мына сиздерде жакшы жаңылык бар экен, жаңы бир эмгек жаратыпсыздар. Ошо тууралуу айтып берсеңиздер. Эмне жөнүндө? Антагай. Эми репрессия маселесине келгенде, эсимде долбооруна келгенде бул бир чоң бири-биринен ажырагыс маселелер да. Анан эсимде долбооруна дагы биз терең ыраазычылык билдиребиз. Ушу репрессия болгон, куугунтукка алынган, ошону менен бирге кулакка тартылган, белгисиз болуп кеткен инсан Кыргызстандын эле эмес, жалпы мүмкүн адамзатка таандык, адамзаттын турмушунда, тарыхында чоң роль ойногон инсандарды изилдөө, иликтөө боюнча иштерди жүргүзүп келе жатат. Мына азыр дагы биздин академия кыргыз элине, кыргыз илимине чоң салым кошкон. Ошо кыргыз илиминин түптөлүшүнө негиз салгандардын бири Тазабек Саманчиндин чыгармачылыгы тууралуу сөз болгон атат. Мен дароо тааныштырып айтып өтөйүн. Мынакей бүгүн ушу кече бүгүн Манас Улуттук Академиясы репрессияланган адабият деген серия менен Тазабек Саманчиндин көркөм адабий жана илимий мурасын кайрадан жарыкка чыгарып жатат да. Эми кайрадан дегендин мааниси чоң, себеби ушул жыйнакка, ушул китепке кирген материалдары 71-жылы эле чыгыш керек эле. 1971 жылы эле чыгышы керек эле да. Бирок тилекке каршы ошол кездеки саясий режим, саясий идеологияга туура келбейт деген себептерден улам ошол кездеки социалисттик түзүмгө, коммунисттик идеологияга, соцреализмге туура келбейт деген себептерден улам бул китеп деген жок кылынган болчу. Бул китеп ошол кезде 200 нуска менен чыкмак экен. Ошол 200 нускасы да чыккан эмес. Сигналдык экземпляр деп коебуз. Ошо сигналдык экземпляр чыккан деле, мүмкүн ошо сынчылар ошол кезде окуп таанышып чыгып эле анан бул китепти чыгарууга тыюу салууга өздөрүнүн пикирин билдиришкен. Албетте ал кезде деген цензура да күчтүү болчу. Эмне үчүн деген суроода, эмне үчүн Тазабек Саманчиндин ушул эмгеги жарык көрбөй калган. Мен айтар элем, биринчи кезекте маселе бул эмгегинде деле эмес, маселе Тазабек Саманчиндин өзүндө болуп атат да. Эмне маселе? Бул киши биринчи адабият таануудагы, кыргыз адабият таануусундагы биринчи илимдин кандидаты деген даражага ээ болуп, кандидаттык диссертациясын 47-жылы Алматы шаарында коргоп атат. Бул биринчи филология илимдеринин кандидаты. Бизде деген биринчи болууда кыргыздын эле эмес, мүмкүн башка элдерге да таандыктыр. Бирок кыргыз элиндеги түздөн түз мисалы ушу Тазабек Саманчиндин өзүнүн тагдыр турмушу болуп атат. Ич тардык, муну түз эле айтыш керек. Көрө албастык. Эмне үчүн Тазабек Саманчин коргош керек? Эмне үчүн ал биринчи кандидат болушу керек? Эмне үчүн ушул адабият таануудагы фольклордук болобу, адабият таануудагы маселелер болобу, эмне үчүн ал биринчи алып чыгышы керек деген эле бул жанагы эле
biz mına бүгүнкү күндө деле ошол бар. Бүгүнкү күндө дагы ошо биздин илим чөйрөсүндө деле жок эмес. Ошол көрө албастык, ошол эле ич тардык, ичине бар таруу, айланбагандык, колдон келсе шыйракка чаап, тизеге чаап, баш көтөрүп келатканда эле мындай төбөсүнөн басуу деген бул көрүнүш бүгүнкү күндө дагы уланып келе жатат. Бул жашыруу эмес. Анан мына ошол көрө албастык менен жеке адамга мүнөздүү сапат, ыплас, кир, ушундай бир начар сапат адам мүнөзүнө бүткөн. Жийиркеништүү керек болсо. Ошол сапаттын, ошол мүнөздүн курмандыгы болуп атат. Ошону менен бирге анын эмгеги. Ал гениалдуу чыгарма жаратса деле ошол учурда. Ошол учурда социалисттик реализмге, социалисттик илимге туура келген эмгек жаратса деле баары бир ал ошол саясий режимдин курмандыгы болмок. Себеби ал биринчи болуп чыкты. Ошончо да бир кынтык болуш керек да, мындай шылтоо расмий, мындай мына бул эмгегинде баланчанчы бөлүмүндө мындай деген идеологиялык ката же улутчулдуктун белгиси деп эмнесине бир жүйөт ал тууралуу деген эми азыр жүрсүн айымдагы айтып өтөр. Бирок мен айтайын дегеним ошол кезде деген Калыгул, Арстанбек, эки мына бүгүнкү күндө биз Олуя деп эсептеп аткан эки залкардын, эки элдик ооз эки чыгармачылыктын 19-18 кылымдагы алып жүрүүчүлөрүнүн чыгармачылыгын, алардын чыгармаларын, алардын өздөрүн изилдегендиги, иликтегендиги үчүн молдо кылышты. Geçe мына 20-чы кылымдын башында, 19-чы кылымдын аягында жазгыч акын, заманист катарында өзүнүн эмгегин, өзүнүн чыгармаларын элге, журтка жайылткан инсандын чыгармачылыгын, чыгармаларын изилдеп, иликтеп, таанууга аракет кылгандыгы үчүн. Эми белгилүү да бизде заманисттер, жазгыч акындар, айтымчы акындар, Калыгул менен Арстанбекти биз айтымчы акын десек болот да. Булар туруп эле ошол учурдагы ага боло турган окуяны, боло турган тарыхый окуяларды алдын ала айтып, баасын берип, элге тааныткан, жайылткан маалымат. Мына ошон үчүн мына биринчилерден болуп, негизгилерден болуп, мен айтар элем ушул кече жакында эле мына 90-чы жылдары эле ошолор мындай жүзү, чыгармачылыгы, портрети элге тааныла баштады да. Мына ушул Арстанбектин деле, Молдокулуштун деле, Калыгулдун деле. Ага чейин булар эгерде тирүү болгондо булар эл душманы болмок. Тирүү болгондо булар дагы ошол саманчинде болуп 58-чи статья менен кетмек түгүл атылмак. Мына өзүбүздүн улуу инсандарыбызды өзүбүз эле, мисалы Москвада НКВДнын же ГПУнун жетекчилери кимдин ким экендигин кайдан билсин, болгондо да Союз кыргыздар кыргыз тилинде эмне жазып атканын анан кыргыз тилинде, улуттук тилде эмне жазып атканын кайдан билсин. Ал эми биздин өзүбүздүн эле ушул Нуров, Самаганов, Балтын сыяктуу инсан деп айтууга ооз барбайт. Ошолор биздин бир топ улуу инсандарыбыздын кендирин кесип, алардын тагдырына балта чаап, алардын өздөрүнө эле эмес, мен ошол репрессиянын курмандыгынын урпагы катары айтар элем. Алардын урпагына да доо кеткен. Алардын балдары дагы коркок, жалтак болуп калган. Мындай бир карьердик өсүү болгон эмес. Себеби аларды дагы ошо эл душманынын баласы же небереси деп. Бул 2-3 муунга уланып кетет ба? 90-чы жылдарга чейин. Азыр дагы кайсы бир деңгээлде ошонун жытчыбыры бар. Мына ошол мен айтайын эми жүрсүн таза ошол чыгармачылыгы тууралуу, таза ошол саманчиндин эмне үчүн кеткендиги тууралуу өзүнүн оюн ортого салар.
Бул Саманчин эми кыргыз адабият таануусунда биринчи эле кандидаттык илимий диссертациянын автору эмес, монографияны 1944 жылы дагы илимий монографияны дагы биринчилерден болуп чыгарып атат да. Анан сиздин сурооңузга түздөн түз жооп, бул эмне кандай кыйынтык табышкан бунун эмгегинде? Башында Тазабек Саманчин баягы кыргыз адабиятындагы, кыргыз искусствосундагы баягы ийгиликтүү инсан катары бир топ тармакта активдүү иштеген экен. Фольклорист катары, акындар поэзиясын таануучу катары, ошол эле учурда Манас таануучу катары, педагогика окутуу тармагында анан ошол эле учурда жазуучу, драматург катары, анан котормочу катары дагы. Көп кырдуу талант да. Анан жанагы Таланталы Алымбекович айткандай, гендерин кесип коюшпады. Негизги себеп барып туруп жанагы сиздер айтып аткан Москвадан келаткан жел аркыга келип такалат да. Жанагы Фадеевдин доклады, андан кийин орустардагы Михаил Зощенко менен Анна Ахматованын чыгармачылыгына тыюу салынышы, алардын Ленинград жана Звезда журналдарына материалдарын, изилдөөлөрүн жарыялоого таптакыр эле тыюу салынып калышы, ошол келип отуруп эле дагы бир кыргыздардагы дагы бир сапат бар. Бул орустарда баягы эмне иш болуп атса, биз аны туураганга аракет кылып турбуз да бир убактарда. Бул балким азыр деле болуп атса керек. Анан биздеги сапатта ушул экен, кимдир бирөөдөгү бир нерсени көрө калып ошону туураганга өзүбүздүн азыр деле улуттук уңгуудан кээ бир учурда рамкадан, алкактан чыгып кетип атпайбызбы? Батышты, Европаны, Американы туурайбыз депчи. Ошол нерсе 40-жылдар, 30-жылдардын аягында дагы болгон экен дагы. Анан жасалма түрдө биздин жанагы вулгаризатордук сындын өкүлдөрү деп айтабыз азыр. Тескери сындоо, акты кара деп, караны ак деп, тескерисинче баягы адабий татым менен эмес, адабий бир жаңылыктарды көрө албай, тескерисинче андан жалаң гана идеологиялык ката издеген сындын бир тармагы 30-жылдардын аягында арааны жүрдү да. Мына ошол сындын белгилүү өкүлдөрү, жана азыр айтып кетпедикпи, Жээнбай Самаганов баштаган, Балтин Нуров баштаган топтун өкүлдөрү өзүбүздүн Кыргызстандан белгилүү, жеке эле Саманчин эмес, адабият эмес, искусствонун бардык тармагынан ошол идеологиянын курмандыктарын издей башташты да. Анын негизинде бир топ макалалар жарыяланып кетти. Мисалы үчүн Саманчиндин, Тазабек Саманчиндин Манас боюнча бир аз изилдөөлөрүн, анан Манастын 1000 жылдыгын өткөрүүгө карата активдүү иш аракеттери сынга алынды. Ошол учурда аябай чоң бир иш башталбады эле Манаска чабуул жасалыпчы. Анын аркасында Манас эпосунун өзүн жок кылууга болгон аракеттер жүрбөдү эле 52 жылга чейинчи. Манас эпосунун элдүүлүгү тууралуу конференция өткөнгө чейин. Анан бул биринчиден, анан экинчиден Тазабек Саманчиндин Боордоштор деген аңгемеси 1946 жылы жарыкка чыгат дагы, 48 жылы анын аркасынан ушул эле аталыштагы Жээнбай Самагановдун Кызыл Кыргызстан газетасына макала, сын макаласы жарыяланат. Анда Тазабек Саманчинди эл душманы катары көрсөтүүгө чоң далалат жасалганда, себеби Тазабек Саманчин негизги каармандардын катарына буга Октябрь революциясына чейинки хандардын образын алып келип катар коюп атат дагы. Бул азыркы Совет өкмөтүндөгү образдарды, соцреализм талап кылган образдарды бузуп атат деп айыптагат да. Ошонун негизинде анын аркасынан анан жанагы Саманчиндин илимий эмгектериндеги рецидивдик каталар деген иш кылып орусча, кыргызча улам-улам системалуу түрдө улам бир айып коюлган материалдар жарыялана берди. Ошонун аркасында топтоштуруп алып келип карасак, Тазабек Саманчинге космополит, пантүркисчил, панисламист, адабияттагы соцреализм
принцибин көрсөтө албагандык, элдүүлүк принцибине каршы чыккан, анан Октябрь революциясына чейинки көрүнүштөрдү даңазалаган, ошол эле учурда улутчул деп жасалма түрдө айыптар коюла берди дагы. Анын жыйынтыгында атайын НКВДнын кызматкерлери келип, элдин көзүнчө колуна наручник салып, кишен салып айдап кеткенге чейин барышты да. Өзүнүн кызынын айтуусу боюнча, улуттук университетте сабак окуп бүткөндөн кийин колуна кишен салып алынып кеткен. Кайсы жылы болгон бул? Бул 1950-жылы болуп атат. 10 жылга өкүм чыккан экен. Карагандага, Жезказганга айдалып атат аяктан. Анан бирок баягы өзү кайра Коммунисттер партиясынын жетекчилигине улам кат жазып отуруп, анан анын үстүнө амнистияга, мунапыска туш келип, анан 55-жылы кайтып келип атат. Бирок ошол 5 жылдык түрмөдөгү убактысын, өткөргөн убактысында бул бир топ нервин, ден соолугун, энергиясын баарын ошол жакка коротуп келген экен. Анан тилекке каршы бул отуруп акталып келгенден кийин деле репрессиянын саркындылары аны дагы эле болсо муунтуп турган экен. Себеби өмүрүнүн акырына чейин өз алдынча чыгарма жазганга, иликтөө илимий иштерин жүргүзгөнгө уруксат берилген эмес. Аягында баягы жан багыш үчүн, өзүн абаксытыш үчүн жалаң котормо менен гана эмгектенип калган экен да. Анан аялынын, Гүлбар эженин айтуусундагы бир интервью бар эле. Ал мынтип жазат да: чыгармачыл адам болгондуктан дейт, жазбай кое алчу эмес дейт да. Күнү түнү отуруп бир кайсыдыр бир темада бир изилдөө жүргүзчү дейт, же болбосо бир көркөм чыгарма жазчы дейт дагы. Анан аны баягы чогултуп бүткөндөн кийин, анан кийин балконго чыгып алып өрттөр эле дейт да. Демек, көрдүңүздөрбү, бул өмүрүнүн акырына чейин бир эркиндигин алып коюшкан да. Эркиндикте мындай жашап жүргөнү менен эркин жаза алган эмес, эркин сүйлөй алган эмес, эркин изилдей алган эмес да. Бул соцреализмдин идеология, жеке адамдын кет башына сыйынуучулук мезгилдеги идеологиянын бир терс сапаттары. Башкача айтканда, бир адамдын тагдыры менен бүтүндөй бир ошол учурдагы элитаны, илимде жүргөндөрдүн, адабиятта жүргөндөрдүн көпчүлүгүнүн тагдыры ушундай эле тагдыр болгон. Мисалы үчүн Зияш Бектиянов, Касым Тыныстанов, Ишеналы Арабаев, Ташынбайжиев жана башкалар. Бери эле алып караганда, бир эле Балбай поэмасы үчүн ким дагы, Кубанычбек Маликов дагы бир топ азап көрүп атат. Ошол эле учурда ушул поэманы жарыкка чыгарбоо тууралуу бердик менен жүрүп, кийин гана буга уруксат берилип атат да. Мындай маселелер биздин адабиятыбызда, искусство тармагында аябай көп экен да. Анан Тазабек Саманчин болсо өзү 79-жылга чейин жашаганы менен жанагындай эркиндигинен ажыратылып жашап, анан ошол эле учурда жакын жолдоштору мынтип эскерет: кичине оорураак сөз болуп калса, турган жеринде эле ыйлап дейт да. Баягы эмоционалдык жактан абдан. Ооба. Бул баягы аябай жабыркап калган экен да. Басылып калган да. Анан өзүн өткөндө эле кызы менен баарлашып отурсак, кызы, врач кызы Гүлсана эже айтып атат: акыркы өмүрүнүн акыркы жылдары дейт, ал ушунчалык бир публикага чыгып, же болбосо бирөөлөр менен баарлашканды укмуш самачы дейт да. Анан инвалид болуп калган, инсульт алып, анан таякты таянып алып, айдын башын көтөрүлө дейт да. Ал ошол айдын башында таягын сүйрөп алып, жазуучулар союзуна барып келчү дейт да. Ал ошол жактан бир өзүн керектүү кишидей сезгиси келчү, бирок ал жактан дагы баягы эле мамиле, ага аны менен эч ким эсептешчү эмес, аны келдечи эмес, ага тапшырма берилчү эмес, жана башка. Анан болгону, анын негизги функциясы ошол жакка барып, жанагы жазуучулар союзундагы мүчөлүк акыны төлөп, анан кайра келишкен да. Акыркы жылдары ушундай гана мамиле болуп калган экен да. Эми бул китептин чыгышы боюнча бизде идея көптөн бери бар болчу, көптөн бери ушул китептин чыкпай жүргөнүнө бир
адабияттануудагы негизги маселе катары ойлонуп жүргөнбүз. Анан негизи мени таң калтырганы Саманчиндин эмгектерин карап отуруп, ошол Саманчин жазып кеткен илимий макалалар, сын макалалардын көпчүлүгү кийинки адабиятчыбыз деп жүргөндөрдүн көпчүлүгү тарабынан көчүрүлүп кайра кетип атканы мага аябай азыркы болду да, азыркыга чейин. Анан ушул китепти чыгарып коюунун негизги өзөгү бар да ошого такалып атат да, себеби эскертип коюш керек. кимдин ким экенин баары бир коомчулук билиш керек да. Биз азыр көпчүлүгүн кумир тутуп алдык, укмуш адабиятчы деп алдык, изилдөөчү деп алдык, бирок бул китептен көчүрүп алгандын ссылка берип же шилтеме берип койбогону аябай өкүндүрөт. Өздөрүнө ыйгарып алган. Ооба, 1971-жылы бул китеп жарыкка чыгуу алдында турганда Артыкбаев жазып кетет, түн ичинде түнкү саат 3-төрдө жазуучунун Качкынбай Артыкбаев. ооба, адабиятчы, адабияттагы гигант деп жүрөбүз. Ошол кишинин атайын 1-2 макаласы бар. Ошол макаласында эскерип атат. Түн ичинде звонить этип туруп, Тазабек, сенин чыгып аткан китебиң өрттөлдү деп бир кабар билдиришкен экен дагы. Анан сигналдын нускасын бирөөсү алып туруп, биринчи бетинде биз бул китепке бердик, анын копиясын Садыков деп кол койгон, бирок тилекке каршы ким, кайсы Садыков тууралуу маалымат жок. Садыков деп кол койгон бир сынчы китептин авирин кете ар бир бетин чиймелеп комментарий жазып туруп, анан кийин почтовый ящикке салып кетишкен да. Мына ошол китеп азыр бүгүнкү күндө Токтогул атындагы Адабият музейинде сакталып турат да. Биз анын айрым беттерин, биз китептин көлөмү жооп бербегендиктен башында ушундай идея кылганбыз, баардыгын берели депчи, копиясын берели деп. Бирок бере алган жокпуз, китептин көлөмү жооп бербей калды, аябай көбөйүп кетет экен. Анан ошентип бир экземпляр калып калган, биз ошону кайра жараталы деген тилек менен анан ушул китептин ишин баштаганбыз. Негизинен андан кийин биз баягы изилдеп жүрүп, анан Рахима Сыдыкова деген адабиятчыдан ошол китептин сигналдын нускасынын экинчи экземплярын таптык да. Мына ушул китепти биз биринчи бөлүгүндө толугу менен кайра бердик. Бул китепте Тазабек Саманчиндин илимий изилдөө макалалары, түрдүү багыттагы макалалары толугу менен киргизилген. Бул жерде педагогика, окутуу багытындагы, фольклор багытындагы, акындар чыгармачылыгын изилдөө багытындагы, манасчылардын өмүр тагдырын, чыгармачылыгын изилдөө багытындагы, анан деги эле адабий теориялык ойлор, адабияттагы бир композиция, сюжет деген сыяктуу теориялык маселелер киргизилген бир топ, бир 20-30га чактуу макалалары, илимий макалалар киргизилди. Андан тышкары өзүнүн үй бүлөсүнөн, анан Жаманкулова бир 90-жылдарда алып чыккан архивтерден алынган маалыматтар, документтер, сүрөттөр, үй бүлөсү тууралуу, чыгармачылык, деги эле өмүр таржымалуу тууралуу. Андан кийин анын көркөм чыгармалары, андан кийин бул жазуучуну, адабиятчыны бир топ жылдан бери изилдеп жүргөн белгилүү адабиятчылардын макалалары топтоштурулуп, аякты 4-ч бөлүмгө киргизилди. Мына китеп ушундай багытта чыгып атат. Мен бир нерсени тактагым келип жатат да, ошол адабият илим чөйрөсүндөгү ишмерлерге репрессияга тартуунун бир механизми да. Мисалы, саясий репрессиянын механизми белгилүү. Ошол мисалы Ежов республикаларга тапшырма берет. Биякта Лоцманов отурса, милдеттүү түрдө 200-300дөн кем эмес эл душманын таап жазалагыла, мынчасын аткыла, мынчасын теги айдагыла деп да. Ал эми ошо илим, адабият чөйрөсүндө дагы ошондой жогору жактан, мисалы Москва тиги идеология бөлүмүнөн, ЦКнынбы же жазуучулар союзунанбы билбейм, ушундай мына ушинтип тапкыла, улутчулдук, феодалдык дегенде мындай ушундай белгилери бар чыгармаларында. Ошондорду таап жазап неме ашкерелегиле, бетин ачкыла деген тапшырма болгонбу же бул жактагылар отуруп алып эле мисалы тиякта мына бир баланчаны жайлап неметип басмырлап кысымга алып атып, биз дагы ошентип эле деп төмөндөн чыккан демилге болуп атабы? Болчу эле Кыргызстанда. Негизи бул маселе татаал. Себеби биринчиден биз тарыхчы болбогондон кийин же саясаттануучу болбогондон кийин бул суроого так жооп берүү кыйыныраак. Бирок болгон материалдарды иликтеп изилдеп көргөндө, себеби мындан бир нече жыл мурда мен
Şu Манас жана саясат же Манаска кылган саясий режимдердин мамилеси деген темада чоң бир монография жазганда, ошондо изилдөө процессинде мен бир топ документтерге туш болуп, ошондо бул жогору жактан келген заказ, тапшырма болгон, заказ эмес, тапшырма болгон. Бир, экинчиден атайын ушул ар кайсы тармактагы коомдук, ар кайсы тармактагы адамдардан атайын кишилер дайындалган. Алар өсүүгө умтулган, же болбосо карьера жасоого умтулган. Анан ошондой адамдарга баягы НКВД, же ГПУ, андан кийин МВД атайын мындай бир кош колдоп чыгып, мына баягы бергенге берем дегендей кылып, сага ушундай бир тапшырма, алар атайын ошо чалгынчысы, адамы болгон. Сага тапшырма, баланча киши таап бер, же болбосо ким өзүңдүн чөйрөңдөн, өзүңдүн тармагыңдан, кимдер мындай бир туура эмес ой жүгүртүп атат, туура эмес иштерди кылып атат, туура эмес нерселерди жазып атат же айтып атат дегендей, ушундай атайын тапшырма берилген. Анан алар орусча айтканда охота да, атайын бул ошол тапшырманы алгандан кийин максаттуу түрдө ошондой кишилерди издешкен. Желип жортуп аңдып. Ооба, кадимкидей аркасынан түшүп, үй бүлөсүнө чейин кирип, жумушуна чейин, кызматына чейин кирип, жеке ишине чейин кирип, анан мындайларды мындай атайлап, максаттуу түрдө издеп табууга далилаттар жасалган да. Бул саясий режимдин ошол кездеки саясаты, программасы болгон. Ооба, анан үстүнө дүйнөлүк согуштук тактикада деле бар эмес беле? Башчысын өлтүргөндөн кийин башкаларын башкарганга жеңил. Мурдакы курамында 15 союздук республика турган Советтер Союзу деген чоң империя үчүн ошол 15 союздук улуттардан 15 улуттан бар башка улуттан турган элди жеңил башкаруу үчүн алардын элитасын көзүн тазалоо милдети турганда, анткени алардын өздөрүнүн башчылары жок, карапайым эл, эмне ол орустарга жөн эле баш ийип, алардын кылганын, айтканын аткарып турушкан да. Ошон үчүн булар атайын ушундай тактиканы колдонушкан да. Бул 1941-жылкы согушта деле, буга чейинки бардык Наполеондун согушунда деле ушундай болгон да. Интеллектуалдык элитасын алсыратып жок кылуу. Азыр деле ушул болуп атат. Азыр деле карапайым эл ээрчип кете берет да, сиңип кетет, жок болуп кетет. Ошол максатты көздөшкөн да. Ошон үчүн биринчи Октябрь революциясы жеңгенден баштап эле жанагы майда элдердин башчыларын, билимдүү адамдарын, интеллектуалдык чөйрөнү бузууга, жок кылууга колдон келишинче аракет кылышкан. Анан биздин негизги Тазабек Саманчин ошонун курмандыгы катары эле. Болгон айы уш экен да. Мына сиз башында китепти тааныштырып жатып айтып кеттиңиз да, бул сериянын алкагында да бул бир кандайдыр бир катар китептер чыга турган. Буюрса. Ошондой ниет бар экен да. Бул биринчиси дедиңиз, эми баягы көз тийип кетпесин, бирок алдыда ушул серияга, ушулга үндөш дагы бир инсандар жөнүндө ушундай чыгармалар жаралган турабы, кандай? Эгерде айта алсаңыз. Буюрса дейли. Репрессия өзү Совет мезгилинде репрессия 3-4 этаптан турганда. Мисалы 20-жылдардын экинчи жарымында биринчи этап башталган. Ошол этаптагы саясий режимдерди, саясий репрессиянын бир белгилери атууга чейин болбосо дагы башка жолдор менен куугунтук жүргүзүү иштери болгон. Ошонун бири мүмкүн Максим Горький, көзгө көрүнүктүү Алексей Максимович Горький. Ошонун бири мүмкүн Фрунзе, Михаил Фрунзе. Андан кийин экинчи этабы башталып атат 30-жылдар. 30-жылдарда бул өтө чоң бир этап. 39
жылдарга чейин баягы экинчи дүйнөлүк согуш башталганга чейин бул өтө бир чоң процесс болгон да. Анда эми мынакей биздин эң негизги каймактарыбыз ошол 30 жылдары кеткен. Анан кийинкиси болсо 47 жылы, 46 жылы башталып атат. Ал жанагы жогоруда айтылгандай Ждановдун докладынан кийин болуп атат да. Звезда жана Ленинград журналына чыккан материалдан кийин. Ошондо биринчилерден болуп татар элинин Едигей эпосы биринчи курмандык болгон, ошогон биринчи сок. Андан кийин анын бүткүл Советтер Союзундагы эпостарга, улуттук эпостарга чабуул башталган. Ошонун ичинде Манас да бар. Анан бул киши деген мына ошол 3-чү этапка туш болуп атат. Биздин биринчи, экинчи, 3-чү деп айтпайбыз, бирок кийинки материалдарыбыз, азырынча мен айтпай эле кое турайын. Дагы ошол саясий режимдин курмандыгы, ошол эле Советтер Союзунун доорунда жашаган, өзү дагы репрессияланган, чыгармачылыгы да кайсы бир деңгээлде репрессияланган, жарык көрбөй атынан жарык көргөн бир белгилүү инсанга кайрылган турабыз. Мен анын азыр атын айтпай эле кое турайын. Эми биз билебиз да, Касым Тыныстановтон, Ишенел Арабаевден тартып 40 жылдарга чейинки, 50 жылдарга чейинки Зияшбектен Ташым Бажиев менен тиги Тазабек Саманшин андан кийин деле болуп келди. Андан кийин түрмөгө камоо же болбосо атуу деген болбосо дагы, бирок куугунтук болгон. 40-жылдар мына 46-жылы жүргөн этапта атуу болгон эмес. Негедир 30-жылдар болгон, атууга чейин барган репрессия. 40-жылдары атуу болгон эмес, түрмөгө камаган. Эң көп дегенде ошо 10 жылга. Ташым Бажиевтер, Зияшбектен бул иштер ошо 10 жылга кесилип атат да. Ошону жана Сталин каза болгондон кийин амнистия сактап калып атат да буларды. Кийинки этаптарда мына уже Хрущевдук, Брежневдик заманда дагы бирок мынчалык эмес болгон. Болгон, баары бир болгон. Хрущевдун убагында деле болгон, Брежневдин убагында деле болгон, Андроповдун убагында деле болгон. Бирок мынчалык форматта, мынчалык деңгээлде эмес болчу. Бул цензура иштей берген да. Ошол чоң саясий репрессия негизинен Сталиндик мезгилде болуп атат. Ошол Сталиндин өзүнүн бир алсырап, карлы калдырып бараткандай эле, анын репрессиясынын процесстери дагы ошондой алсырап барып отуруп, анан башында бурчтан туруп атып кеткенден башталса, ошол эле Киров, ошол эле тиги Фрунзе сыяктуу. Андан кийин болсо түрмөгө камоо менен, 10 жылдык түрмөгө камоо менен, эркинен ажыратуу менен чектелип калганда, бул ошол Сталиндин өзүнүн саясий диктатурасынын алсырашын түшүндүрүп турат да. Ал эми албетте бизде саясий репрессия курман болгон, ошого дуушар болгон инсандарыбыз толтура, чыгармачыл инсандар дейбиз, адабият. Ошол эле искусствода дейбиз болгон, мына айтып атпаймынбы, Касым Тыныстанов, Ишенел Арабаевден тартып мына кечеги жакында эле ошол 40-50 жылдардагы Ташым Бажиев, Зияшбектенов сыяктуулар. Мына буяка ошол мен баса белгилеп айтайын. Тазабек Саманшиндин документтери да биринчи жолу жарык көрүп атат. Документтери деген бул башкы прокуратуранын чечими, андан сырткары камалгандыгы тууралуу протокол, түрмөдөн чыккандыгы тууралуу протокол, акталгандыгы тууралуу протокол, үйүн тинткендиги тууралуу протоколдор, эмнеден улам камалган, мына сүрөтүнөн бери ошо билесиздер тиги абакка түшкөндө сүрөткө тартат маңдайынан, капталынан. Мына ошол сүрөтүнөн өдө чыкканда деген ал кезде деген паспорт берилген эмес, справка гана берилген да. Баланчанчы убакытка чейин деген. Мына ошол справкасынан өдө бардык документтер, токтому, ошол соттун токтому, протоколу, постановлениясы, бүт бардыгы биринчи жолу.
биринчи жолу бул жерге Тазабек Саманчиндин ошол кездеки өзүнүн доорунда, өзүнүн заманында белгилүү инсандар менен түшкөн фото сүрөттөр дагы жарык көрүп атат. Мына ушундай. Кыргыз республикасынын эле алкагында эмес, ошол кездеки советтер союздук алкактагы белгилүү инсандар менен түшкөн сүрөттөрү биринчи жолу мына чагылдырылып атат, ушул китепке кирип атат. Кудай буйрса, биз ушул серияны улантабыз. Бул биздин автордук долбоорубуз. Кудай буйрса, ушу Манас улуттук академиясы баары болбосо дагы колунан келишинче материалдын болушуна жараша архивдик документтерди мүмкүн биз ушу ГКМБге да кайрылабыз. ГКМБдеги дагы материал жашыруун же өтө жашыруун деген материалдарга дагы кайрылып ушул документ материалдарды чыгарууга аракет кылабыз. Бул биздин бүгүнкү алгачкы эмгегибиз, самалыгыбыз, арбагы ыраазы болсун дейбиз. Ушу Тазабек Саманчиндин балдары, урпактары, мен уулу Бекташ Саманчин деген агай менен ушу Разаков атындагы техникалык университетте бирге иштегем. Ал киши азыр да иштеп атат. 70-терден өтүп 80-ге барып калды ал киши. Ошол бир нече тилди билет. Ошол киши. Бирок ошо бир нече тилди билсе дагы өтө ушундай бир билимдүү, бир нерсени тез илип алган, кабыл алган, ийкемдүү, сабаттуу киши болсо дагы, мындай бир кайсы бир деңгээлде мен айтар элем, ушу атасынын дагы жана репрессияга дуушар болгондугу таасир эткен да. Мындай жогору жакка өсө алган эмес, ошо университеттин деңгээлинде калган. Анан жана мен жогоруда айткандай балдарына да, неберелерине да, урпактарына өтүп кеткен да, бул жанагы коркуу, жалтануу сезимдеричи. Эми алардын түз урпактарын эмес, бүтүндөй улутка да өтөт экен да ал нерсе. Окуй акырын, тынч, сүйлөбөгөн чыкпады. Мен ушул жанагы жашыруун документтер жөнүндө айтканыңыздан мындай ой келип кетти да. Мына азыркы учурда жогорку кеңеште саясий репрессия курмандыктарын актоо жөнүндө мыйзам долбоору экинчи ирет чыгарылды. Азыр эми тагдыры кандай болду белгисиз, өтпөй калышы да мүмкүн деген имиштер болот, эми көрө жатарбыз. Бирок ошол эски архивдик документтерди ачыш керек. Жок, баарына жарыялап койбосо дагы илимпоз изилдөөчүлөргө ачып, мындай ачып изилдөөгө мүмкүнчүлүк бериш керек дегенде эле мына 30 жылдан бери айтып кетип болбойт. Биз кыргыздар чабышып кетебиз. Ошол атылган, соттолгондордун урпагы менен аларга баягы донос жазып, баканос болгондордун урпактары чабышып кетет. Тынччылык керек деп ошентип атат да. Мына ушул жөнүндө дагы айтып жатып, мына азыркы Тазабек Саманчиндин жабыркоо, ошо репрессиядан жабыркаган жөнүндө айтып жатып, мына Нуров, Балт, Самаганов, ошол аттар ысымдар аталып кетти да, Орозалиев. Ошолорду анан мына Саманчиндин эмгектерин өздөрүнө ыйгарып алып, плагиат кылып, илимий карьера жасагандар азыр деле жүрөт деп айттыңыздар да. Эми ошолор ачуусунан ошолордун аты ачыкталып кетет, ашкерленип кетет деп силерде тартынуу болгон жок, Мен эми буну эметкен жокмун. Мисалы саясий репрессия дегенде ошончо анан кийин мисалы мен буну мындай жок, бул кубаттап эле жатканымда негизи чындыкты ордуна коюш үчүн кайсыдыр бир деңгээлде бир курмандыкка барыш керек да. Мисалы силер адан тартынбайсыңар, жалтанган жоксуңар. Жок, мен алардын асымдары белгилүү. Бул кимдир бирөөгө, бул элге жеткенден кийин кимдир бир кайсыдыр бир ичиндеги маалыматтарга кимдир бирөөлөр каршы чыгышы мүмкүн. Бирок биз даярбыз. Себеби эми ушунча баштагандан кийин анан буга чейин бул кишинин китептерин чыгарып аркасынан түшүп көн бир чоң бир масштабтуу изилдөө болбогондон кийин
эми ошондой курмандыкка барганга барыш керек. Курмандык эмес, мен таптакыр эрдик десе болот, кандайдыр бир деңгээлде. мен таптакыр айта албайм, изилдөө жүрбөй калган деп айта албайм. Буга чейин 1-2 кандидаттык иш жакталган Саманчиндин адабият таануу илиминдеги орду тууралуу. Бирок тилекке каршы ошол кандидаттык иш жакталган боюнча ошол боюнча калып калды да. Иш андан ары жүргөн жок. Биздин негизги алып келген киргизген салымыбыз бул ошол архивдик документтерди ар кандай жол менен алдык. Үй бүлөсүнөн, башкалардан ошолорду кеңири коомчулукка сунуштап атабыз. Анан ошол эле учурда өрттөлүп кеткен китеби элге белгисиз, азыр көпчүлүгүнө белгисиз маалыматтарды кайра элге тартуулап атабыз да. Бул менен сиз айткандай жанагы чындык ар кимдин өз орду, тарыхта өз ордунда болуш керек. Кандай гана ачуу болбосун. Ушунда жок кылынган китеп ушу да мынакей. Аман сакталып калган 2 китептин бири бул. Ооба. Ушул жок кылынган китепте азыр биз кээде жаңылык деп айтып аткан, кээде тигил ушуну биринчи айтып аткан деген пикирлердин баардыгы ушул жерде биринчи берилип атат да. Тилекке каршы Саманчиндин аты ал жерде айтылбайт. Ошон үчүн бул биз жакшы эле иш жасадык окшойт. Кыргыз адабияттануу, кыргыз филологиясында бул өзүнчө бир мындай бир окуя деп коелу, Ооба. Окуя, бир топ адамдардын бетин ачкан окуя болчу да экен. Ошондой бир чын эле талкуулана турган чоң окуя болот экен да. Урматтуу НТСтин көрүүчүлөрү, эфирде эсимде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы болду. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө бар болуңуздар. Ay